Мен бардык угуучуларды куттуктаймын. Сиздер биздин видео курсубуздун акыркы бөлүгүнө жеттиңиздер. Номер 4-бөлүккө. Бул бөлүктө биз санарип маркетингде кардалар менен өз ара аракеттенүү жана логистика жөнүндө сүйлөшөбүз. Биринчи бөлүктө биз рынокто талдоо жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Экинчи бөлүктө электрондук соода иши үчүн контент түзүү жана иштеп чыгуу жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Үчүнчү бөлүктө биз онлайн каналдар жана төлөм системалары жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Сиздерге электрондук соода ишинде ийгиликтүү болууга жардам бере турган аяктоочу учур болуп, санарип маркетингде кардарларды тейлөө жана логистика саналат. Кардарларды тейлөө бул эмне? Ансыз сизде бизнес жок. Кардарларды тейлөө бул сиздин кардарларыңызга алардын сиздин продуктларыңызды жана кызматтарыңызды сатып алганга чейин да жана колдонгондон кийин да көрсөткөн колдооңуз. Бул сиз менен жеңил жана жагымдуу баарлашуу тажрыйбасына ээ болууга кардарларга жардам берет. Кардарларды тейлөө жана колдоо бул жөн гана жооп берүүдөн көбүрөөк нерсе. Бул сиздин компанияңызды, сиздин брендиңизди кабыл алуунун маанилүү бөлүгү. Бүгүнкү күндө кардарларды тейлөө телефон боюнча же дүкөндө салттуу колдоо көрсөтүүнүн чегинен алда канча чыгып кетти. Кардарларды тейлөө электрондук почта, веб-чаттар, текстик кабарлоолор жана социалдык тармактар боюнча жеткиликтүү. Көптөгөн онлайн компаниялар азыр өзүн-өзү тейлөөнү колдоону сунушташат. Ошондуктан кардарлар өзлөрүнүн суроолоруна күнү-түнү каалаган убакта FAQ же форумдар аркылуу жооп таба алышат. Кардарларды жакшы тейлөө абдан маанилүү. Кардарлар менен иштөөнүн оң тажрыйбасынан кийин 69% компанияны башкаларга сунушташмак. 50% бул бизнести көбүрөөк пайдаланышат. Кардарларды тейлөө сиздин аброюңузду жаратышы же бузушу мүмкүн. Социалдык тармактар жана уюлдук телефондор аркылуу онлайнга келген заманбап кардарлар каалаган нерсесин каалаган убакта алганга көнүп калышкан. Күтүүлөрү абдан жогору. Интернетте терс тажрыйбалары менен тез бөлүшүп, анда алар чоң аудиторияны камтый алышат. Кардарлардын терс тажрыйбасынан кийин компаниянын кызматы менен 58% кайра эч качан колдонбойт. 49% бул компаниянын кызматы менен колдонбоо тууралуу досторуна кеңеш беришет. 34% интернетте сын пикирди калтыруу же социалдык тармакта ийгиликсиз тажрыйба менен бөлүшүү менен өч алгысы келет. Электрондук соода кардарларды колдоо кызматы чекене соодадан эмнеси менен айырмаланат? Сиз чекене саткан компаниялардын кардарларды колдоого мамилелерин жөн эле көчүрө албайсыз. Бардык процесс сатып алуучунун өз үйүндө жүрүшү мүмкүн. Сиздин команда жардам сунуштоо же мүмкүнчүлүктөр жөнүндө сүйлөшүү үчүн аларга кайрыла албайт. Электрондук соодада кардарларды колдоо менен байланышкан эң чоң көйгөйлөрдүн бири сатып алуучуларды виртуалдык түрдө сиздин командаңыз менен өз ара аракеттенүүгө кантип тартууну түшүнүү. Өлчөм жана кампа жөнүндө маалымат сыяктуу жөнөкөй суроолор үчүн да кардарлар сиздин командаңыз менен кантип байланышса болорун билишерине жана муну жасоо жеңил экендигине ишенишиңиз керек. Колдоо бул продукт менен иштөөнүн бөлүгү. Кардарларды тейлөө бизнестин ийгилигинин негизги фактору болуп эсептелгендиктен, өндүрүштөргө колдоо жөнүндө чыгымдар тууралуу катары ойлонбошу керек. Кардарлар менен өз ара аракеттенүүнү өз бизнес процесстердин борборуна коюу керек. Биринчи таасир төмөнкүлөрдү берүүгө даяр болуңуз. Достук жана кубаттуу колдонуу, чынчыл жана ачык баарлашууну, өз убагында жооп берүүнү. Бул үчүн кардарларды тейлөө стратегиясын бардык кызматкерлерге жеткирүү жана так процесстерди киргизүү маанилүү. Кардарларды жакшы тейлөөнүн кандай элементтери бар? Бул достук колдоо жана эмпатия, чынчыл жана ачык баарлашуу, өз убагында жооп берүү. Биз мурда айткандай, биринчи таасир мааниге ээ. Сыпайылык мааниге ээ. Саламдашуу сөздөрү менен сөз байлыгыңызды кеңейтиңиз. Сиздин кардарыңыз эмне деп жатканын угуңуз. Сүйлөгөнгө чейин ойлонуңуз. Сөздөрүңүздү натыйжалуу тандаңыз. Жөнөтүп жаткан билдирүүгө сиздин сүйлөшүү ыргагыңыз дал келгенин текшериңиз. Сүйлөшүүлөрдү кесипкөй колдонуңуз. Адептүү иш кылыңыз. Өзүңүздүн товарга, кызматтарга жана саясатка карата ар дайым чынчыл болуңуз. Убада берген нерсени аткарыңыз. Өзүңүздүн аракеттериңиз үчүн жоопкерчиликти алыңыз. Кардарларды тейлөөдө оң жана терс формулировкаларды мисал келтиремин. Сиздин кардар буйрутма эмне үчүн жеткирилген жок деген суроо бергенде эмне деп жооп бересиз? Биринчи, терс жооп. Эгер сиздин буйрутмаңыз жеткирилбей калса, анда сайтта сизден көрсөтүүнү сураган маалыматты сиз киргизбей койгонуңуздан улам болушу мүмкүн. Оң жооп. Мага муну текшерип көрүүгө уруксат бериңиз. Эмне болгонун биз түшүнө аларыбызга ишенем.
Экинчи терс жооп. Муну сизге ким айтты? Ал туура эмес айткан. Оң жооп. Бул кантип иштей тургандыгын түшүндүрүп берейин. Мен сиз үчүн бул маалыматты тактай алам. Үчүнчү жооп. Сиз эртерээк келишиңиз керек эле. Биз саат 16:30 жабылабыз. Бизде жабылууга дагы 5 мүнөт бар. Эгер сиз матрастарды издеп жүрсөңүз жана өзүңүзгө жакканын көрсөңүз, мен аны эртең мененкиге чейин коюп коем. Кардалар менен мамилелерде ачыктыкты жогорулатуу боюнча кандай кеңештер бар? Өзгөрүүлөр жөнүндө өз кардаларыңызга маалымдаңыз. Эгер кардаларыңызга сиздин компанияңызда болуп жаткан өзгөрүүлөр жакшы же жаман тууралуу маалымат берип туруу менен алардын ишенимине ээ болосуз жана тыгыз мамилелерди түзөсүз. Өз кардаларыңызды угуңуз. Кардалардын даттанууларынын чоң пайызы аларды эч ким укпаганы менен байланыштуу. Өз кардаларыңызга ыраазычылык билдириңиз. Кардар үчүн оң тажрыйба түзүүнүн бир ыкмасы ар дайым рахмат айтуу. Кардалар менен өз ара аракеттенүүнү унутпаңыз. Кардалардын канааттануусу бул сиздин учурдагы кардаларыңыз мурунку кардалар болбоосунун ачкычы. Мөөнөттөрдү өткөрүп жиберүү же кардалардын суроо талаптарына көңүл бурбоо сиздин компанияңызга карата кардалардын нааразычылыгын күчөтүшү мүмкүн. Бул аларды сиздин атаандаштарыңыздын кызматтарын изилдей башташына алып келет. Кардалардын муктаждыктарынын өзгөрүүсүн таануу жана аларга жооп берүү жана ыкчам тейлөөнү камсыздоо. Кардалардын суроо талаптарын, суроолорун, даттанууларын жана тынчсызданууларын кароого өзгөчө көңүл буруу. Кардалардын керектөөлөрүнө кызматтын ийкемдүүлүгү жана ылайыкталышы. Кардалар менен өз ара аракеттенүүдө кеч берилген жооптор акча турат. Тез жооптун жоктугу бизнес үчүн жаман болушу мүмкүн. Бул кардалардын кыжырын келтирет, убакытын алат жана акыры бизнести жоготууга алып келиши мүмкүн. Көйгөйлөрдү тезирээк чечүү чыгымдарды орчундуу кыскартат. Мисалы, биринчи кайрылууда 24 сааттын ичинде чечилген маселе чечүүгө 48 саат талап кылган маселеге караганда 170% арзан болушу мүмкүн. Эми келгиле, кардалардын онлайн тейлөөнү жакшыртуу үчүн практикалык шаймандар жөнүндө сүйлөшөлү. Кардар маалымат таба ала турган эң кеңири таралган ыкмалар. Көп берилүүчү суроолор, видео, колдонмо жана кадамдык колдонмо, кардарлардын сын пикирлери, коомчулук форумдары. Көп берилүүчү суроолор шайманы жөнүндө деталдуу сүйлөшөлү. FAQ көп берилүүчү суроолор бул маалыматты алып жүрүүчү. Ал кардалар тарабынан эң көп берилүүчү суроолорду бир веб баракчага бириктирет. Сиз аларды өзүңөрдүн сайтка жайгаштырсаңыз болот же өзүңүздүн Instagram баракчаңыздагы актуалдууга тиркеп коюңуз. Бул кардалар бере турган суроолорду алдын ала билүүгө жана аларга тастыкталган жооп берүүгө жардам берет. Эң көп берилүүчү суроолордун негизги максаты сатууларды колдоону камсыздоо жана башка колдоо кызматтарынын мүмкүн болгон жүктөмүн чектөө. Мисалы, кардаларды колдоо кызматтары. Көп берилүүчү суроолор бул кардарларга өзүн өзү тейлөө мүмкүнчүлүгүн берүү. Бул ашыкча суроолордун санын азайтуу. Коноктор сиздин брендиңиз же дүкөнүңүз жөнүндө тереңирээк билимге ээ. Бул кардарларды колдоого операциялык чыгымдарды 80%га чейин кыскартуу. Кардарларды тейлөөнүн сапатын жана канааттануусун жогорулатуу. Талаштарды чечүү жөнүндө айтып жатып, сиздерге мындай кеңеш берем. Кечирим суроонун күчү зор. Аризона штатындагы университеттин алдындагы Керри бизнес мектебинде өткөрүлгөн изилдөөнүн жүрүшүндө кардаларга бир нерсени акча эквивалентинде, мисалы акчаны кайтаруу же насыя сунушталган учурда кардалардын 37% канааттанышкан. Ал эми компания компенсацияга кошумча кечирим суроону кошкон учурда канааттануу 2 эсеге көбөйүп 74%га жеткен. Мен алган билимдер сиздер үчүн пайдалуу болот жана сиздер кардаларыңызды тейлөөдө аларды колдоносуңар деп үмүттөнөмүн.